Күзүндөгү боз кыроо жерди каптап, айылдын көчөлөрүндө суук шамал уулуп жаткан маал эле. Гүлү менен Айжамал бала кезден бирге өстү. Гүлү ак жүздүү, көздөрү дайыма күлүп турган, жүрөгүндө кири жок кыз эле. Ал эми Айжамалдын сулуулугу суук болчу. Ал Гүлүнүн ар бир кадамын, ар бир жаңы кийимин, атүгүл анын ата-энесинин мээримин да ичинен кызганып чоңойду. Гүлү, бул көйнөгүң сага аябай жарашыптыр, дейчү Айжамал жасалма жылмайып. Бирок ичинен ушул көйнөгүң бир жерге илинип айрылып калса экен деп тилөөчү. Бул кичинекей ичи тардык жылдар өткөн сайын чоңоюп, анын бүтүндөй жан дүйнөсүн уулаган жылаганга айланды. Күндөрдүн биринде алардын айылына шаардан коноктор келди. Алардын арасында сымбаттуу, акылдуу Максат бар эле. Максаттын көзү Гүлүгө түштү. Ошол күнү Айжамалдын ичиндеги шайтан биринчи жолу ойгонду. Ал Максаттын көзүнө илиниш үчүн болгон аракетин кылды, бирок Максаттын назары Гүлүдө гана болчу. Максат менен Гүлүнүн мамилеси тез эле олуттуу нукка бурулду. Айжамал Гүлүнүн сырдашы катары баарын угуп турчу. Айжамал, билесиңби, Максат мага сөйкө салганы жатат деп кубанычын бөлүшкөндө, Айжамалдын колундагы чай чөйчөгү титиреп кетти. Ой, кандай жакшы, бактылуу бол, деди ал, бирок үнү каргылданып чыкты. Ошол түнү Айжамал жаздыгын тиштеп, эртең мененкиге чейин өксүп ыйлады. Ал Гүлүнү досу катары эмес, анын жашоосун тартып алышы керек болгон душманы катары көрө баштады. Эмнеге ал, эмнеге мени эч ким байкабайт, мен андан сулуумун, мен андан акылдуумун деп өзүн өзү кыйнады. Айжамал биринчи жолу Гүлүнүн тоюна тоскоол болууну чечти. Ал Максатка барып, Гүлү жөнүндө жалган ушак айтууну пландады. Бирок Гүлүнүн аарулугунун алдында анын сөздөрү өтпөй каларын түшүнүп, башкача, андан да коркунучтуу жолго түшүүнү чечти. Той күнү келди. Бүт айыл Гүлүнүн сулуулугуна суктанып жатты. Айжамал Гүлүнүн жанында өкүл кыз болуп, анын көйнөгүн түзөп, маңдайынан өөп жатты. Сен бүгүн дүйнөдөгү эң сулуу колуктуусуң, деп шыбырады ал Гүлүнүн кулагына. Бирок ошол мүнөттө ичинен бул сенин акыркы бактылуу күнүң болсун, бул ак көйнөгүң көз жашыңа малынсын, деп каргыш айтып жаткан эле. Той учурунда Айжамал Максаттын жанына барып, Максат, Гүлүнү абайла, ал аябай сезимтал, кээде өтмүшүн эстеп ыйлап калат, бирок сен сураба, деп Максаттын жүрөгүнө кичинекей шек салып койду. Өтмүшү? Кандай өтмүш? Деп таң калды Максат. Жок, койчу, мен жөн эле досумду сага ишенип тапшырып жатам да, деп Айжамал сырдуу жылмайып басып кетти. Бул биринчи уунун даны эле. Тойдон кийин Гүлү менен Максаттын турмушу жомоктой башталды. Максат Гүлүнүн тамагын мактап, анын ар бир кадамына суктанып бүтө алчу эмес. Бирок Айжамал алардын босогосун аттаган сайын ошол жылуулук акырындап суулый баштады. Айжамал колуна торт алып, Гүлүнүн үйүнө кирип келди. Гүлү, жаным, кандайсың? Сагынып кеттим сени, деп кучактады. Гүлү анын кучагында жылаан бар экенин билбей, ишенип турду. Максат жумуштан келгенде Айжамал атайын ашканада Гүлүгө жардам берип жаткан болчу. Максат, карачы, Гүлү бүгүн чарчап калыптыр, тамакты мен эле бүтүрүп койдум. Өткөндө сен айткан ошол тамакты жакшы көрөрүңдү Гүлү унутуп калыптыр, мен эстетип койдум, деп Айжамал назик үн менен. Максаттын кабагы бир аз түйүлдү. Гүлү менин табитимди кантип унутуп калат деген ой мээсине кадалды. Айжамал Максаттын жанынан өтүп баратып, атайын Гүлүнүн мурунку сүйлөшүп жүргөн жигитинин, албетте ал жөн эле классташы болчу, атын кокустан атап алгандай болду. Баса, бүгүн базардан Тилекти көрдүм. Гүлүнү сурап жатат, дагы эле унута албай жүрөт окшойт, байкуш. Ошол түнү
Гүлү менен Максаттын ортосунда биринчи жолу суук сөз айтылды. Гүлү эч нерсени түшүнбөй ыйлап кала берди. Ал эми Айжамал өз үйүндө терезени карап, бул башталышы гана Максат, сен дагы көп нерсени билесиң деп шыбырап жатты. Айжамалдын пландары эми тереңдей баштады. Ал Гүлүнүн атынан бейтаныш номерден Максатка билдирүүлөрдү жазууну чечти. Ал үчүн ал атайын бир эски телефон сатып алып, Гүлүнүн жазуу стилин, анын колдонгон сөздөрүн ийне жибине чейин изилдеп чыкты. Бир күнү Гүлү мончодо жатканда Айжамал анын телефонун алып, Максаттын номерин өчүрүлгөн билдирүүлөр тизмесине кошуп, анан өзүнүн фейк номеринен «Жаным, бүгүн кечинде мурунку жерден жолугалы, сагындым» деп жазды да Максаттын көзүнө илине тургандай кылып үстөлгө таштап койду. Максат келип, телефонду көргөндө каны башына чыкты. Ал Гүлүнү мончодон чыкканда колунан катуу кармап, «Бул ким? Тилекпи? Дагы эле жолугуп жүрөсүңбү?» деп бакырды. Гүлү коркконунан титиреп, «Максат, эмне деп жатасың? Мен эч кимге жазган эмесмин» деп актанды. Айжамал бурчта туруп, корккон киши болуп, «Максат, токтотчу, Гүлү андай кыз эмес, балким кимдир бирөө тамашалап жаткандыр» деп отко май чачты. Анын жактоосу Максатты ого бетер жинди кылды. «Сен аны коргобо, Айжамал, сен өтө ишенчексиң» деп Максат эшикти тарс жаап чыгып кетти. Гүлүнүн көз жашы көл болду. Ал Айжамалдын ийинине башын коюп, «Айжамал, эмнеге мындай болуп жатат? Мен Максатты гана сүйөм го» деп өксүп жатты. Айжамал Гүлүнүн чачынан сылап, «Жаным, курдашым, эркектер ушундай болот, балким Максаттын өзүнүн бирөөсү бардыр. Ошону жашырыш үчүн сени күнөөлөп жаткандыр» деп Гүлүнүн ичине да күмөн санай баштады. Бул учурда Айжамал Максаттын артынан барып, аны сооротууну баштады. Ал аны бир кафеден таап алып, жанына отурду. «Максат, Гүлү үчүн мен кечирим сурайм. Ал жаш да, балким башы айланып жаткандыр. Бирок сендей эркекти кантип алдайт? Мен такыр түшүнбөйм. Сен баарына татыктуусуң» деп анын колун акырын кармап койду. Максат Айжамалдын мээримине алданып, анын көздөрүнөн түшүнүктү издеп жатты. Ал эми Айжамалдын ичинде жеңиштин кыйкырыгы жаңырып жаткан. «Дагы бир аз, Максат, дагы бир аз калды. Сенин үйүңдө Гүл эмес, мен отурам». Айжамал эми Гүлүнүн атынан боюнда бар деген жалган кагазды жасатууну пландады. Бирок ал кагаз Максаттын колуна эмес, кокусунан кайненесинин колуна тийиши керек эле. Ал Гүлүнүн сумкасына атайын жасалма анализдерди салып койду. Ал жерде кош бойлуулук 5 жума деп жазылган. Бирок Максат акыркы 2 айда командировкада болуп, үйүндө жок болчу. Гүлүнүн кайненеси үй жыйнап жатып, сумкадан ошол кагазды таап алды. Үйдө накта тозок орноду. «Бул эмне? Менин уулум жок кезде кимден боюңа бүттү?» деп кайненеси Гүлүнү чачтан алып сүйрөдү. Гүлү эч нерсени түшүнбөй, «Апа, мен ооруканага барган эмесмин, бул калп» деп кыйкырды. Айжамал келип, кагазды көрүп, «О, Кудайым, Гүлү, кантип ушуга бардың? Максат билсе эмне болот?» деп Гүлүнү биротоло туңгуюкка түрттү. Максат командировкадан каарданып кайтты. Апасы Гүлүнүн анализдерин анын бетине чапканда, ал эч нерсени уккусу келген жок. Гүлү тизелеп жалынып, «Мен сеникимин, менин күнөөм жок» деп боздогонуна карабай, Максат аны чачтан алып, босогодон сыртка сүйрөп чыкты. «Сен менин гана эмес, бүтүндөй тукумуңдун бетине көө жаптың. Экинчи карааныңды көрсөтпө» деп эшикти тарс жапты. Ошол түнү нөшөрлөгөн жамгыр астында Гүлү көчөдө калды. Барар жери жок, жалгыз гана досу Айжамалга барды. Айжамал аны эшик алдынан кучактап тосуп алды, бирок анын жүзүндөгү жылмаюу жеңиштин жылмаюусу эле. Айжамал Гүлүнү үйүнө киргизип, ага жардам берген киши болуп, бирок аны үйүнө
кул сыяктуу иштете баштады. Гүлү, азыр сени эч ким кабыл албайт. Төркүнүңө барсаң сени өлтүрүп коюшат. Мына бул жерде ашканада жатып тур деп ага эски төшөк салып берди. Айжамал күн сайын Максатка барып, Гүлүнү жамандап жатты. Гүлү такыр өкүнгөн жок. Ал Тургай баягы Тилек менен кайра сүйлөшүп жатат деп жалган ушактарды ташыды. Арадан 3 ай өттү. Гүлүнүн көз жашы кургабады. Ал эми Айжамал Максаттын үйүнө тамак жасап, үйүн жыйнап берип, акырындап анын ишенимине кирди. Бир күнү Максат мас болуп келип, Айжамалга ичин бошотту. Эмнеге Гүлү сенде ишеничтүү болбоду? Айжамал анын мойнуна асылып, мен сени башынан эле сүйчүмүн, Максат. Гүлү сени эч качан баалаган эмес деп анын кучагына кирди. Ошол түнү Айжамал Максаттын төшөгүнө жатып, Гүлүнүн ордун биротоло ээледим деп ишенди. Гүлүнүн иниси Самат шаардан карындашынын акыбалын угуп жетип келди. Ал Гүлүнү Айжамалдын үйүнөн аянычтуу абалда таап, жүрөгү кан ыйлады. Эже, сен мындай ишке барбасыңды билем. Бул жерде бир сыр бар, деди Самат. Самат компьютердик технологияларды жакшы билген жигит эле. Ал Айжамалдын үйүндө жүргөндө анын эски телефонун, баягы Гүлүнүн атынан жазган телефонду дивандын артынан таап алды. Телефон ачык калыптыр. Ичиндеги бардык билдирүүлөр жана Гүлүнүн атынан ачылган жалган аккаунттар ошол жерде эле. Самат баарын түшүндү. Ал Максатты жана анын апасын чакырып, Гүлүнү да ортого алды. Максат байке, сиз кимди кучактап жүргөнүңүздү көрүңүз деп телефондогу жазууларды, Айжамалдын Гүлүнүн атынан жазган ар бир сөзүн көрсөттү. Эң башкысы, ошол телефондон Айжамалдын өзүнүн номерине пландарды жазган жазуулары табылды. Максаттын башына союл тийгендей болду. Ал Айжамалга карап, бул эмне? Бул чынбы деп акырды. Айжамал алга чактанды. Бирок Самат баарын далилдеп бергенде, анын ичиндеги шайтан сыртка чыкты. Ооба, мен кылдым. Эмнеге Гүлү гана бактылуу болуш керек? Мен сени сүйчүмүн, Максат. Гүлүнү жек көрөм. Анын бактысын талкалап, өзүм бактылуу болгум келген деп чыңырды. Максат ачуусу менен Айжамалды жаакка чапты. Сен адам эмес, жылаан экенсиң. Менин бактымды, Гүлүнүн өмүрүн талкалапсың. Айжамалды айылдан кууп чыгышты. Анын бетине бүт эл көө жапты. Ал эми Максат Гүлүнүн алдына тизилип олтурду. Гүлү, кечир мени, мен сокур болуптурмун. Сенин аарулугуңду көрбөй шайтанга ишенипмин. Бирок Гүлүнүн жүрөгү муздап калган эле. Ал Максатка карап, мен сени кечирдим, бирок кайра сени менен жашай албайм. Ишеним өлгөн жерде сүйүү жашабайт экен деп, балдарын алып, иниси менен шаарга кетти. Арадан 1 жыл өттү. Гүлү өз алдынча бутуна туруп, балдары менен бактылуу жашап кетти. Ал эми Максат күн сайын ичип, өзүн өзү жеп, жалгыздыкта калды. Айжамал болсо шаардын чет жакасында кароосуз калган бир бөлмөдө катуу ооруга чалдыкты. Анын жанында суу бере турган бир да адамы жок эле. Өлөр алдында ал Гүлүнүн элесин көрүп, аттиң, ичи тардык мени жеп бүттү деп акыркы демин чыгарды. Бирөөнүн бактысына казылган орго эртеби кечпи адам өзү түшөт. Ичи тардык бул адамды тирүүлөй жеген от.